деп өтүп. Тюльпан болуп калды. Долбас. Мен айттым. Менің үшін сізге мақұл болып жатып отам білесіз бе десем неге деді. Жеңем табышты. Aviasales. Arzan aviabiletlerdi ıldan ise. Men 7-ci klassda 3-cü etаждан узантик менен секирген окуйсуздар. Мен аябай тентек болчумун да негизи окуп жүргөндө. Анан Mars Snickers деген шоколаддар жаңы чыгып аткан кез. 93-жылдары. Мен 7-ci классмын. Анан ошондо да кымбат алып анча салып жей албайт, карапайым элдинчи. Мында байдын балдары, байдын кыздары алып жашайт. Анан аны да үйүнөн жеп алып келбейт. Именно театр болду. Мектепке алып келип жейт да. Сурасаң бербейт. Анан ошо бир күн эле биология кабинетинде 306 кабинет 3-cü этажда. Орус тил сабагын өтүп атабыз. Мугалим чыкпаш керек да, жооп берет да сабак убагында. Ал чыгып кеткенде эле бизде ошо мода бар болчу. Терезеден ушундай бутузду сыртка чыгарып алып отурмайчы. Далай эле таяк жечүбүз. Өлөсүңөр бір күн ушул жактан. Бияка вообще отурбагыла дечи анан эле. Бир күн ошол жерде отурсам, Мунара деген Усупова Мунара деген классташым бар. Килтейген ошол убакта биринчи жолу көрдүм. Арты кайрылган мужской өзөнтүктерчи. Кийин аябай мода болду. Ошондой көтөрүп келип, бул чоң бул эркектердики экен ушу. Папамдыкы рейстен алып келиптир анан жан-жаганды көтөрүп келиптир. Мындай кармасам чын эле 7-ci класспыз да биз мындай килтейген чатыр көрүндү. Анда Мэри Поппинс деле дагы бар эле билет элеңер. Анан деген мындай секирем дедим. Ушуну Парашют кылам дедим. Парашют кылам дедим. Эми чоң эле көрүнүп атат мага. Жана азыркы көлдүн жээгинде жаткан 3-cü этаждасың. 3-cü этаж. Анан мен секире албайсың деди. Секирем дедим. Мелдешесиңер десем мелдешем. Эмнеге мелдешесиңер деп анан кыздар Snickers балдар Марспы же балдар Snickers кыздар Марс иши кылып бирден Марс Snickers алып беришмей болду. Байдын балдары окшойт. Классыңар. Байдын балдары эмес эле менде эле эми арасында бир 5-6 байдын балдар. Бай болгондо кандай эми мындай. Бизден кичине өйдөрөөк турса керек ошол убакта. 10 койго. Анан мында деп терезеден ачып секип. Биринчи жакшы эле дөк деп кармады. Бир малды бир мынтып. Деп өтүп. Тюльпан болуп калды. Тарак дегенде кеттим ошодон же коерим бар боо жерим менен асфальт үстүнө түштүм. Өзөрүп калдым. Демдетпейт. Дейин десем дем кирбейт. Десем чыгат да. Деп карасам тигилер 3-cü этаждан. Мен өлгөн атам жатып. Өлүп баратам. Тигилер күлүп атат. Десем эптеп эс алганда эле Айнура жолдошуна башын чыгарып эле асат суалач деп эле чуркап ал келгенче качып кетиш керек. Бизде азыр балдарды мугалимдер урса жана эле сотко беришип, Жаман сүйлөсө эле сотко берет. Ошентет го. Бизде кадимкидей эле сабачу. Указка менен мээге чапкылап. Анан качтым. Туруп алаксаң деп качып баратам үйдү көздөй. Бурчтан карасам эле Зурисаевна директор ошол эжей орустур. Айнура жолдошуна. Ойдан караган жок. Ай Сулайманов, ай деп эле калдым. 3-4 көчө уруп барып үйгө кирип эле жашынып жаттым. Оям ооруду. Бир маалда кичине дейин келишти, эшик тыкылдатты. Эшикти тыкылдатып эле анан. Ач деди, ачпайм дедим. Мамаң каякта турат деди. Мамам жумушта. Азыр аны алып келебиз деди. Анан эле мектепке жазылат да мамасы каякта иштейт, ал убакта сотко жок да. Анан барып алып келишти. Анан эле айтып түшүндүрдү, эшикти ачтым. Ач деди. Мен, мамаң ач. Мугалимдер кошо кирди. Ай, сен мээң иштейби, бирдеме болсоң биз жооп беребиз, бас больницага алып баралы.
Oturup durçu deydi, oturup duram. Eşlik olgun yok mu? Eşlik olgun yok. Tura alasın, otura alasın. Sumkamını ap gelip, giyimlerimi ap gelip beri çık geçti. Anan alar uzatı öyle mamaşa girdi anan. Mamaşa gelip durup öyle Snickers'tin bir paçkası kanca oturup bilbeyim oşunda evaylığım bat bolçu. Oşunda giçine jetip jetpes da. Toluqa. Açığına koy jedi. Ay söyle bir daha çoğurdum. Buttu da unuttun ya. Eştike bitti. İkinci Snickers'ti jep uşa jarımına gelgende toydum. Je dedi. Jedi otum. Hep de bir görüntü göttüm. Al indi dep jedirip atkan bilbeysiz. Hani bilmeyin. Sen aman kaldı dep başında Öyle tuttu adam. Beni oyunu utat da bayağı. Başımda Pastra davşık dep. Uşa üçüncüsünü açkından bir çiğdegenden boldu dedim ha. Ben sen böyle muha tank. Öyle umduğuna göre konfet üçün sekiresin, bölüp bıratasın ha. Yanım al nukan ne? Yani öyle tepkilep tayak cep. Hazırkıға çeyim şu tatlı jegis bolğanda. Передачада жейдеген үчүн отурам. Ашы жебемде таттыны ушундай көңүлүм алып туруп ошондо. Анан ошону эч ким салып берген жок да. Классташтардын азыркыга чейин айтам. 4 жыл мурун 20 жылдыкка барганда да айттым бергиле. Уят деп. Зонтик Акыреттен алам демейсиң. Карызыңды акыреттен алам деп билбейсиң. Эмесе жаманбыз ушул эсимде жок. Зонтикти сурады мунара ошону бир сурап коёчу. Сураган жок окшойт андан кийин зонтикти төлө депчи. Мен байкуш бирок көтөрмөгө эле болуш керек. Кичине бир 5-4 класс болгондочу. Анткени 7 класс оор эле да. Көтөрмөй болчу баары. Секирден açtыңбы же? Жок, ачык турган. Ачык туруп. Ачык туруп эле могул. Мындай биртке бар да. Бисмилла деп туруп айтып атпайм бир 2 метр 3 метр. 1 метрдей жок 2 метр көп болуп калган. Могу жерден секирсем ушуга чейин келип туруунун. Тарак дегенде мушу. Ошо деле мындай жайлык кылат экен, э? Баары бир жайлык кылат. Ошондо эч ким токтотподу балдардын арасынан. Билбейт да бар Мен деле. алар деле 7 класста эмне өлөрүңдү билип коюптур. Жок, бирок зонтикти кармаганда нет кичинекей балдар деле мен деле кичинекейминтип карап, кармайт эле болуш керек деп мындай ой кетет баары жаман ойчу. Бирок мен ойлоп атам, ошондо жанагы мынтип кетпеш үчүн жиптер менен мындай тартып туруп. Ошо секирсе андан жумшак. Андай кетпейт болчу да. Кыялыңызда бар экен алжыбек, бар. Жетажда жашат деген ойлонмо. Шунда деген бири угуп калгам же, Тарзан деген биринчи чыкканда көптөрү бактан кулап колун сындырып деп жанагы запрет коюп бар эле Тарзан жана Тарзан болгонда деппи? Биз баарыбыз Хонгилдон болгонбуз бир убакта. Ким болгондо деле ким эле китайский Хонгилдонда бактан эме биринчи кичинекей бактан секирип аттап отуруп чоң ойгондон анан буттарына темир байлап жүрүп. темир байлап жүрүп биз кыттан куюп алып жүгүрүп кырсөөктү канча талкаладык. эме деген спорт чыккан кезде эшиктин баарына талкалап салышкан дейм. Йо деп эле кимди көрүп алып, ким эле Брюслини көргөндөн кийин шфанердин эшиги деле талкалануу, эшиктери деле талкалануу болгондо элдин баары жүрүп. Бир Гөл театрында ошо 84-жылы театрда жаңы бүтүп келишип, Москваны бүтүп келишип анан Гөл театрында иштеп жүргөндө ошо Брюслини ошо как раз ошо видео магнитофон барлар жашыруун көрсөтө баштаганда. Анан ошо кезде анан Москваны бүтүп келген актерлор да ошо кеп кылып калышат. Анан бир атын унутам, бир байка бар болчу. Анан күнүгө эле ошо балдары ошо гостиницада жүргөн. Яны эле типкилей берчүкен дешиктичи. Москвада бүткөн болсо анда Токон байке. Жок, ал эмес. Андан кийинки бул кимдердин курсташтар, Кыргызбай байкелер. Ошо да. Анан шфанердин эшиги ачылып турса деле шфанерди деле эшигин жапканда да буту менен тээ ачса деле мыйылтып да ушунча экен да анан атын Калык байке. Жок, калык эмес, отур анан эстеп айтып берем. Анан күнүгө эле ошентчи экен анан бир байка бар болчу, кийин көрмөй калды. Жана аялдардын капром жоолугун монда кийиптир да. Банди. Кийип турган шфанер ичине. Отуруп алыптыр да.
Баягы келип баягы арлат. Öyle эшикти кичине ачып койгондон. Бут менен шарак ача калса, деп чыгасы. Тичел калган чейси окот. Ой, кимдер жакшы айтып берет. Алем майкелерчи. Ошолордун курсташтары. Анчалык ыя болуп атканда аны кошо тебиш керек болчу да. Эйсе болуп калыптыр да. Жок. Бут менен ачкан. Чөчүп кетип өчүрөт. Ошо керек болчу да. Атеги өзү улап болуп атпайбы. Анекдотто болгон турбайбы? Бирөө чоң атасы менен кино көрүп отурса. Ушунча соодот дейт ана. Караган киши. Таңнан ким о? Эмне болгон кино бул? Десе бул ата Кытай. Брус Ли. Ушундай 30-40 менен бир мушташкан бала ушул. Брус Ли деп коет. Десе Кытай. Таңнан. Манас өлгөнү Кытайлар көптү деп коет. Анда сүйлөчү меселе деген. Şu Manas'ı öyle Kıtaylar koptu da koptu. Manas'ın canında жүргөндөй болду. Manas'ın canında çoğu sağıp жүргөндөй. Азыр бир Брюс Лини көрдүм мен көчөдө. Бирок мощный болду могу жерде место издеп келе атпаймынбы? Келип эле эметелсең артка берип атышып. Артка беришип эле пипилдетип эле эметип аткан бир малда бир жаш эле бала экен. Эми караңгыда мен ичинде көрүнбөйм да. Монт блатный болуп келип турам. Мен жакта карап туруп. Мен машинаны карап эметип атам, монтипчи алаксып атам да. Эки жакка кайсы жерге кирип кетсем экен деп эметип атсам. Деди го. Бас менин ордума турасың деген. Гетесин көч керек болсо да монтип ышкырып туруп, деп туруп бүтүп коет мага. Авиасейлс чекиткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдү жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Авиасейлс арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Москвага жаңы баргандачы, биз жакты Караколдук Салтанат деген кыз бар болчу. Орус да, орус. Мен көлдө орустар көп болчу да. Бирок кыргыз болуп калганда, кыргызча таптак сүйлөйт, сап-сары кыз, орус, сары чачып. Анан биз баа жаңы барып, ана аякта мурун иштеп жүргөн, окуп жүргөн студенттер бизге келип таанышабыз деп, общежага чогулуп бир день рождения болуп калды. Анан Салтанат отурат. Салтанат менен таанышым биздин кошун айылдан да. Ай кандай Ильяр жакшы, раз келген турбайсың, бир кыргызча сүйлөп. Ай бас эми курсташ менен таанышабыз. Мен сага сөз бердирем, сөз сүйлөп кой дедим. Рахматулла Тамада. Ана сөз сүйлөп эметип аткан. Эми урматтуу курсташтар мына биз мына жаңы бияка келип студенттер менен таанышып атабыз. Биякта да кыргыздар көп экен. Бирок мен азыркы тостум мына арабызда эми туурачу улуу элдин өкүлү отурат. Ушу кызга бир эме берип коелу. Тост берип коелу. Пожалуйста, скажите слово десе. Салтанат деп коет. Ай, эми келгилем ай, мен эмне дейм? Элесте орусча сурап, мен эмне дейм эми десе, урама деп коет. Көп. Элдер көп андайлар. Ошентип тургандар өтө көп. Ооба, эркин ошентип туруп Салтанат аябай сонун кечке тосайтты да кыргыздын макалдарын келиштирип, мына атайын окуйбуз деп келгенден, ушу кыргыздын маданиятын көтөрчү силерсиңер, ушул жерден билим алып, жакшынакай окуңарга ийгилик каалайм. Ушундай жолугушууларыбыз көп болсун. Биз го эми 1-2 жыл мурун келип бияка көнүп калдык. Бияка көнүш кыйын, бир аз 5-6 ай кыйналасыңар деп. Ошонун баанасы Рома. Элке уят болду. Анан ошондой биздин дос болуп кетти. Эркин байке. Жана кимчи? Сашкачы? Нурбек Сашка. Талас театр режиссеру. Өзү кыргыз. Кыргыз да. Биз деле таптаза кыргыз. Орусча 0. 0 да. 0 болчу да. Топ-тоголок. Ооба. Такыр эле. Анан уйгуркага үйлөнүп алды да. Бариел деген. Ал кыргызча 0. Ошо Сашканын аялы Бариел уйгуркада. Орусча үйрөнөйүн деп алган турат. Бариел. Ал кыргызча билбейт. Тиги орусча билбейт. Кантип жасап? Анан азыр экөө тиги өткөндө келдим машина алам депчи. Анан авторлукта жүрөбүз. Эми фамилиясы Урмат.
Урматжанов. Урматжанов. Билем. Өткөндө жок. Аны машина алайын дедим. Жүрү деп анан. Өкүл атабыз бир да жүрүп бир тууганда анан экөөбүз барып машина карап тияк бияк кылып жүрөбүз. Анан бир орустун машинасын көрүп менден жакшы сүйлөп калыптыр орусчачы. Тытат жөн элечи. Андан кийин бар элге барып жолуп ал тока кыргызча сүйлөйт го. Ал тока кыргызча сүйлөйт да. Тайжем жаңы шаарга келип. Экөө бири-биринен сабак алды да баары. 3-жылдар шаарга келип анан моякта бир общежитияда эжекемден общежитияда туруп калыптыр да. Жаңы эле келди да шаарга келип анан 3-этажда жашайм дейт. Түшүп баратсам эле эки шаардык кыз үйдөн чыгып келет эле постоянно эле. Алдыман чыгып келет. Жо деп эле орусча сүйлөп эле чөп келет дейт да. Анан деп эле сүйлөп. Чыксам деле эметет анан колхозница, дура деп эле артынан ушинтип сөгөт дейт анан. Жо смотреть надо деп эле күндө урушат дейт да. Жаман көрөт дейт. Неме кылыпчы? Бир сөз даярдап атам дейт ичименчи. Ичимен сөз даярдап жүрөм дейт. Орусчалап уруша кетейин деп атам дейт. Алдынан чыкса. Алдынан чыгып калыптыр да, чыгып калыптыр. Жана чыгып калыпсың. Ча смотришь деген го десе. Эй, ты деп турдун. Ча смотришься? Деп Тайжан Озуңду затнись, Мен атын айтпай эле коеюн. Баары эле билет да. Баары эле билет, атын айтпай эле коеюн. Тамада баары билет. Тойго барат. Короче, кыйналдым дейт акчаданчы. Кыргыз эме той чыкпайт дейт. Анан бир күнү бирөө орусча той деп чыкты дейт. Заказчы. Орусча той чыкты дейт. Алпарам деп алып алдым дейт. Бардым дейт. Орусча бирок ноль да. Баягы орусча сүйлөгөн өзүнчө бир орусча алып барган такыр бөлөкчө го, өзүнчө башка го. Анан чыктым дейт. Баштадык, всё, начинаем да. Все готовы, да, всё, да, начинаем деп эле келдик дейт. Микрофонду алып дейт. Сахнага келип эле баары отурат дейт. Орустар, киргиздер дейт, бүтчү, ондайлар дейт. Отурган немелер дейт. Микрофонду алып эле. Уважаемые дамы и господа! Деп эле токтоп калдым деп коет. Ошол жерде эле токтолду дейт. Мен уктуруп жүрөм. Ошол жерде. Уважаемые дамы и господа! Деп коем дейт. Ошол убакыт өтпөйт эмнеңдир байын деп коем. Жерге кирейин десем, жер катуу дейт. Андай тамадалар көп. Бизде бир Бактияр деген байке бар. Кыйын тамыр гери. Анан ошондой чолпонто да делегация келди. Орустар, жарымы орустар, жарымы да ушундай чоң делегациялар келип. Орусча дагы, кыргызча дагы, орусча ошондо алмаштырып атты дейт да. Анан сен деген Москвада жүрүп келгенсиң, орусчаны билесиң да дедим. Билем, орусчаны билем. Билбейм деле деп унутуп калдым дейт да. Анан чакыртты дейт, бар дейт. Баргандан кийин кыргызча жок болуп калды. Бүт эле орусча кылмай болдум дейт. Ушундай болуп калды дейт. Эмне кылам? Барып тур. Жүрүп баратса, эй, орусча кыргызча кылбайсың. Тиңде мындай деп, эме кылып атат дейт, ушул деп мен барып кошулдум дейт. Орусча кыргызча болбойт, буякта Кыргызстан болуп аткандан кийин. Качан жүрө беребиз биз. Сен кыргызча, орусча экөөнү тең шарап сүйлөйм мен деп. Макул болду, без проблем да, орусча кыргызча. Алып бара бер деп турам. Здравствуйте, дамы и господа деп башталып тур, сүйлөп туруп. Ортосунда да бир орусча улуктап калып дейт. Башта эле айтып турган биздин Жылдызбек бар го? Касыйдов. Ошол экен. Театрга келди. Биле болчу. Театрга келди. Билесиң, театрга келип элечи. Мага айтты, сен кичине орусча билесиң го деди. Жок, билем десем. Стого барып келеличи деди. Стогочу жана машина оңдогон жак. Машинасы бар болчу, ипсумчу. Эмне болуп атат десем. Машинасына отуруп айтып берди. Мындай муздак кезинде мындай бирдеке такылдап, жакшы жүрбөй атат деди. Анан мен деле макул деп айтып берип атат ошолордучу. Айдап барып. Сага айтып берип атат. Мен барып бир стого кирдик. Стого кирсек орус экен. Анан орусга токтой эле здравствуйте деп экөөбүз чүйлөп анан тиги орус колун сүрүп эле стого барганда важный болуп калышат го орустарчы. Стого кичинеме бар эле. Ну чё, показывайте, где деп эле, открывай капот деп эле ушинтип деген деле мен деле туруп, чё случилось деген деле. Когда погода холодная, когда погода холодная, машина стучит, оно плохо заводится десем. Погода деп мен бир карады. А мен аны кайдан билем onu? Да, погода десем. Деп эле от алдырды, тиягын карайт, биягын карайт. Тиги орус ойлонуп коет. Жылдызбек жанында эй. Айта албай жүрөт да мага.
Мен да погода холодная, когда вот дождь идет, вообще ана деп эле мен жұмбукту айтып бере салдым да. Айтып берсем орыста кечке бир жарым саат чукулады. Чукулап Жылдызбекти карап коет, мени карап коет. Ну тогда идите бир центрда айт, туда идите, ошолор силерге айтып берет деп койду. Аны чыгып машинадан өтүп барса Жылдызбек чулчу эле өтүп барды. Туура эле айтты, ошо центрге барасың десем. Кайдан эле? Погода эмес, когда машинаны оталгандан кийин ысыгы чакты ошонтотпой, сен ошону түшүндүрүп бербейсиң деп коет. А мен түшүнүп алып турмун да, погода экенчи. Погода деген. Дагы бир актер да, Назым байке, эме баягы синий птицаны билесиң, көк куштучу. Көк куш да беле, билесиң? Эме коюп атат да, көк куштучу. Анан баягы Полина деген хореограф билесиң, бичи кыз келди да. Бизге бий коет, ар бирөөбүз бийлейбиз. Анан мен, Адыл, анан дагы бир байке, короче, үчөөбүз тушун бийлеп аттым. Адыл бийледи, мен бийледим. Анан тиги байке калды да. Анан бийлеп атат. Всё хорошо, так, мындай деп түшүндүрүп атат анан. Тиги байкебиз бийлеп эле бүтүп кетти. Эме бүттү, бийлеп бүттү. Анан тиги Полина сахнанын биринчи жатта турат да, ар басты да. Тиги амфитеатрды көздөчү. Ар басканда бирдеме айтайын деди да. Может, моян кыскартып, мондой эле билебейинби, дейин деди, билесиңби? Кайрылды, бирдеме дейин деди. Анан деди да. Десе тиги ары кетип барат, буруп. Чего? Слушаю вас, десе. Тигисин айта албай атат да, баягы жок да ар жакта. Деп албас кетти. Жок, ишон колу мындай. Колу. Өкөз. Деп албас кетти. Өкөз чыгып калды. Атысбек байке 87-жылы бизде зам директор болчу. Москвага жана 10 күндүккө барып алып, Нарын театрына. 87. Чыгып Москвага чоң бардык да. Анан мен экөөбүз бир номерге алып алдык, Останкинода гостиницасында. Анан күмөндөр экөөбүз бир жаталы деди, макулдадым. Мен сенин үчүн жаным алып алдым, билесиңби деди. Десем. Атаң табыштады эле мага деди. Балам шаар көрө элек. Балама баш көз болгонум. Чөнтөгүмдө акчасын салып койдум, өкөңө жетет деди. А мен айттым. Менин үчүн сизге макул болуп жатып атам билесизби десем, эмнеге деди. Жеңем табыштады. Шаарды көп көргөндө эки жакка басып калсын. Байкеңе көз бол. Остановкада уктап калчу эле. Ойгото жүр. Шапка-шупкасын таштап койчу эле. Көтөрүп ал сумка-пумкасын. Анан акчасын салып бердим, өкөңө жетет деген. Өкөз каршы шалсы. Мен ушу театрда иштеп жүргөндө көп байкап калдым да. Күмөндөр байкенин акыркы эмелерин көрүп эметкен жокмун, бирок Күмөндөр байке ушу шунчалык эме да, көзүнчө мактаганда эмес, импровизатор да. Анан эл кол чапкан сайынчы кетет. Токтой болбойбу тигиби десе болбой кете берет да. Ушунча баягы төк макындар бар го, ошондой кетет да. Бир жолу болуп калды. Таласта жүрөбүз, Бейшекеде бир жерде эме оюн коюп атасыз. Они проснулись по утрам деген Шукшинди билесиз да, милициянын ролун ойнойт Күмөндөр байке. Анан баягы мындай эмеде КПЗга жатышат да бүт бартаң. Анан мен дагы ал жерде эң акыркы бир жаш баланын милициячы айырмага кетем деп анан ичип түшүп калган да. Ошонун ролун ойнойм. Мен да көзүм көргөн батырда жатам. Анан бир эмеге айылга барып коюп атсак эле көрүп аткандардын арасынан билесизби, мас чыгып биздин арабызга жатып алып. Сахнага чыгып туруп, алда мас экен, келип биздин арабызга жатып алды. Ары сахнада bizim turabızdan жатабыз да бар. Кыпызга камап мастар да. Жатат. Булар жатат. Анан бир айылдагы бир мас. Булар деле менин коллегаларым. Пландарда жатат. Ел кырылып атат. Анан күнүнө 1, 2, 3
тиги карап коюп анан мынтип алдында 1 милиция кырып атат. Ошол айыл немесе участок анан көмдөр. Бул сеники. Ала келип алып кетти олар. Анан туу болбой биягына чыгып кетти. Мен андан ары сөз уланбай. Ушундай бир эме да. Вообще мындай токтолбойт. Ормонхан эсиңдеби? Бир премьерасы болгондо. Ормонхан кичинекей роль бериптир. Жанагы чалгын чыгып жиберет да Ормончу. Анан эми Ормонхан деп туруп премьера болуп атат. Как раз ошондо казак кыргыздын ортосунда эме болуп аткан, кичине конфликт болуп аткан да. Анан кыргыздар анан спектакльди коюптур жанагы Керен Сарынды чапкан жеричи. Анан бардык зал толтура эме башталды. Анан баягы ойноп атат Ормонханды Байтөбөтов Байке раматлык ошол эми серьезный спектакль да. Анан бир убакта эме келди. Гүмөндөр чыгып келди, монтуп чыгып келгендер анан гүлгөнгө даярданып калышты да. Анан булар сескене окшойт да, сен сөз сүйлөсөң эле гүлүшөт, сен унчукпа деп турганда бүт текстин баарын алып салып турду. Анан турат, буга сөз тапшырма берет, бул башында экен. Бир сөз сүйлөгөндө. Анан кетип калды, анан моокум канбай калды да, эндикичи бирдеме десе күлөлү депчи. Анан ошондон кайрадан башталды. Анан буга баягы тапшырма бергенде сен барып тиги Жамбылга кайын журтуңа бараткан болуп анан колуна түшүп кал, анан ормон жөнүндө сураганда анан баарын айтып бересиң депчи. Анан жол көрсөтүп адаштырып саскап кетип баратат баягы тапшырма кылып ошол убакта казактар баса калышты. Баса калып барып эле Керен Сарынын жанына алып барып мындай баягы эл күтүп турат. Анан айтты да, эй, сен кайерге барасың десе, Жамбылга кайын журтума дегенде эчтеке деген жок. Күлүп атат, баягы артисттер күтүп турат качан күлүп бүтөт деп. Андан да бүтүп койду. Башын алып салайынбы деп мени бир жигити Керен Сарыга айтат. Анда башын алып салайын деп мени караганда мен аны Керен Сарыга деп муну кара деген. Өзүнчө номер болуп калды, гүмөндөрдүн номери болуп калды. Анан бир убакта эле анан жини келип кетти да, кайын журт. Буякта согуш болуп атса, каяктагы кайын журт десе, "Амай, силер согушуп атат деп эле кайын журтума каттабай калайын." Багырды. Бир 10 мүнөт чөкүлүп отурушту. Королдерде сизге эме бербейбиз деп да чыккан, билесизби королдерде тиги? Королдерде мен заявка жазгыла ким кайсы ролду аткаргысы келет деп Авликули деген жок деген нарындагы королдерде бар. Билесизби бар? Анда берген эме келе атат дегенде бир сөз эле берген да, эме дегенчи багы Ганарили деген кыз өзүнө сайып салат эмеспи? Канжарды алып чыкканда канжар неге канга боелгон деп суроо берет да анан ал өзүнө жарып салды деген бир эле сөз бар да. Анан биринчи чыктыктан анан чыксам эле эл карап атат. Канжар неге канга боелгон деп менден сурагандар. Ал өзүн жарып салды дегенде калмаспай кетчү. Мен сага берүүгө болбойт. Жен жок сен аткаруучу жерин. Мен башка ролум бар да. Кийине калып башкача кылып аткарып коюп кайра кийинип алып. Өлүк ташыйм жүрбөдүм. Өлүк ташыйм, ким өлсө ошону насылга көтөрөп. Сен кайсы ролдосуң деп мен өлүк ташыйм. Өлүк ташыгычмын деп. Анан бу Бишкекке келгенде королдерде Авликули келгенде заявка жазгыла дегенде шутту ойноп көрөйүн дедим. Авликули менин сырымды билбейт да сураптыр. Ман кыргызбай айттым. Он известный комик, андай мындай деп айтып койгон окшойт анан. Ошончо в таком случае нельзя дептир. Бирге болбойт. Шут королдерди басып салат депчи. Шут басып салат деп анан. Давай ошону эксперимент кылабыз деп анан Освальд деген ролду 200 саткынды Каминский эме менен чыгарабыз деп. Спектакль баары эле мындай болбой, кээ бир жеринде күлкү болуп турганы
акчалатып туура решение кылыптыр. Ошону ойноп калдым мен. Театрда көп эле нерсе болот. Баягы эсимде жок. Бир жолу хануманы коятканда баягы хануманын эмелерин декорацияларын коебуз да. Анан аны мен жооптуу болчумун да баягы Туратбай. Анан хануманыкын баягы точкаларын мен билем да өзүнчө театрга эметип алгам. Анан кечигип калдым, саат 5те уже башталмак. Анан карасам уже 5ке 10 мүнөт калды. Уруп отуруп келдим, анан театрга кирдим, кирип баягы эме кылсам эле тыптынч түз эле баягы залга чыктым да. Сахнага чыгып анан карасам бүт даярдап коюшуптур да, санагылчы. Жарык анан чыгып эле мынтип, "Вай, молодцы" деп ары бери басып, мынтип басымда көрүшө болот. Зал толтура эл. Анакыр колду артка алып чөкөсүп дуу эле болдум. Мен аны эл уже башталып калыптыр да. Мен аябай жарыкта да көрүнбөйт да, билесиз го. А мен чыгып алып, баягы кыйын болуп бир көрүнүп калчу, аны мындай текшерип коеюн деп анан чыгып анан деп анан мынтип карап эле көрүшө болуп кетти да. Анан мынтип карасам зал толтура эл. Анан 89-90 видеомагнитофон 5 сенник болчу эстечи. Ташкентте биз барып 15 рубльден барып кино көрчүбүз. 2 кино көрчүбүз. 4 саат. Жолусу биз 6 сааттык 2 кино көрчүбүз. Мен оштон биринчи жолу ошо 84-жылы бизге көрсөттү. КГБга чакырып. Мен Искен партком секретары Акенбай кел көрсө, Баткенде бир эме бар экен, заготовитель бар экен, чоң. Анан ошондо биринчи порнография бүткүлөрүн ошо алып келип, ошондо видеомагнитофону бар экен, ошону көрүп жүрчү экен да. Анан үйдөн көрөт, анан кечинде баласы атасы кеткенин аны көрөт экен. Видеомагнитофон көрүп анан көрүп балдар, анан училище эмеде мектепке баргандан багы айтат экен, тигини көрүп, могу жалаң порнография көрүп чыркадык, тигиндей, мындай деп. Анан ошентип барып анан кармабады тегишине. Кармап туруп анан аны кийин соттойду. Анан биз эксперт катары бул коммунист партия укмушу, мен мен коммунистмин. Акенбай партком секретары, Искен главный режиссер. Аны ошону көрүп анан эме бергенбиз. Ошондо биринчи көргөнбүз айланайын жанагынын баарын. Бизге алып эле эсибиз болуп калган. 84-жылы. 84-жылы. Анан 85-жылга. Анан 84-жылы уже подвалдарда күзүндө эме ушу видиктер болгон кинолор, жана Джеки Чан баягы эмесин бар. Джеки Чан эмес берки Брус Линин фильмдерин көрүп жүрдүк да. Тиги неме темир мени шылдыңдап жүрөт ошол неме порнографический кино боюнчачы. Биринчи жолу 97-жылы көрдүм да, Японияда. Тиги буларга эме Сергей Дворцовой, Тюлькиндер айтып беришиптир. Жок, Сергей Дворцовой болуп калдыктан анан. Андайды көргөн эмеспиз да, уккан да эмеспиз да. Анан Японияга барып калдым. Как раз неменен темирден Чортов мосту ала бардым. Экөөбүз чучугалак кармаган, мага түшүп анан мен кеткем. Анан көрсө любой гостиницада биринчи сайсан эле ошол кетет экен да. Бирок ал эме экен, бир 20 секунд көрсөтөт экен. 20 секундду которуп ийбесең, 20 секунд деген уже платный кетет экен. Сен өзүң төлөшүң керек. Анан баягы эметөлөнүп, ары бери эметөлөнүп, биринчи анан баягы коп койсоң, баягы болот экен, эсим болот. Атакта счетчик кетип турду. Анан баягы анан аягында уже уялдым да, анан койду, анан өчүрүп коюп. Уятыңа жараша төлөдүңбү ошону? Анан укпайсыңбы? Анан кийин анан уже чыккандан кийин анан айтып бердим да, моундай эмесем, келесиз платный, анан кусая көрбө деп айтышты. Уят жоктор болуп могу дүйнөнү тартып ошо да. Анан эч нерсе айтпайт да магачы. Японияда унутуп калды дейт да. Анан кийин Японияга барсам, Сергей Дворцовой режиссер. Ал улам кирет, комнатама темирчи смотришь, да, телевизор, анан гүлөп. Посмотри, там интересный канал есть деп коет. Анан
гулять этип анан айтып берип атпы анан кийин улам кирип бул да папа айтып атат да окшойт анан эрисин окуясын айтып берди да ушундай болду анан кийин жок эч ким билбейт да мен билбейт деп анан анан уже баарыбыз анан топтошуп анан фестиваль уже бүттү да уже жабылды сумкаларыбызды алдык анан акча төлөйүн десең чыгып баратканда кайда баягы анан чыгып баратканда эле анан бул жакта эле котормочу жана шыйха отурат котормочу анан бул жактан ресепшнде отуруп туруп анан караганан компьютерде карасаң сумма чыгып атат деп анан бирдеме деди анан шыйха бурулуп алып анан кызарып мынтип да сиз карыз экенсиз деди да а мен эмне карызмын мен деп ичинен коньяк ичмесем пиво ичмесем мен эмне карасын десем вы смотрели порнографический мен кызарып тигин бар бышкырып күлүп атышат анан чөтөң болуп отур анан миң иемби ошону төлөп койгону кеткен $100 ашты дворцовой деген $100 эмес наоборот $10 дворцовой деген баягы азыр баягы эме айкан тарткан сиз чоң окуңар беле жок силерге чоң орбойбузбу анан ал айтып берип силер экөөбүз эмени билбей 67-жылы биринчи жолу телевизор алдык нардындабыз азыркы вокзалдын ордунда биздейчи анан атам телевизор алып келди снежок деген бир телевизор алып келди телевизор алып келип жыргап эле калдык күнүгө кечинде саат 6-ларда атам жумуштан келет анан телевизор сайыттан маңдайында сайып туруп эки колунун аркасына алып анан төрдөгөстөй басып кетет анан бир маалда анан чыгат көрүп калабыз анан бир күнү күндүз үйдө жокто эч ким жокто телевизор көргүм келди сайсам эчтеке жок дым урайын деп суырып коюп эчтеке кылган жокмун да деп ойлонуп атам мында эмне болмок эле деп кайда сайдым жок эмне каршы милтиреп турам карап жок атам сайып туруп анан эки колунун артынан төргө басып калдыкчы эле го деп турам кайрадан сайып туруп эки колунун артынан төргө басып барып караганда атамды төрөп карасам эчтеке жок дагы анан кычакта эле апам байкап калды эмне телевизорду сайып атасыңбы деди сразу эле айттым да сайган менен көрсөтпөй атат десем өлүңгүрөй сен күйгүстүң да деп элесең ал кычакта мамашам да чыкты адагы экөөлөр эле жаалап келди анан сайсам мен эчтеке болгону сайып эле эмесем чыкпай койду десем эле өлүңгүрөйм устуң да деп элешентип анан эле бирок телевизор бизден мурда 2-3 ай мурда алган кошуналарыбыздыкы бар ошолорго каттандашып ошолордун үйүнөн телевизор көрүп анан какшап алдырганбыз да анын аяны бар экен келди келип эле ал кыйын болуп келип сайып кетти эле күйүп кетиптир деди анысы дагычы мына кулда кулак жок урушуп атышат эми атаң келсе урушат деди мага кеч кирмели тосокко атам бир маалда атам да келди той атаң баары ушунчукпай эле турабыз келип туруп баягыдай сайып туруп эле колунун артын алып эле басса эле телевизор күйүп кетсе болот бири бирибизди карап коесузбузчу көрсө астында жана үн чыгарган жер тырс эткиси бураган жери бар экен да аны баягы жалдоосунда туруп биз көрбөп сайып туруп анан тырс эткизип коюп анан төргө басканда анан күйүп атыптыр да анысы жок эле тиги кошо кемпир да жаман экен аялы күйүп кетиптир да шакылы айтып койбой а билбейт экен да куада эле көрсө